Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына добуш берүү кандай өтөт? Шайлоо күнү добуш берүү эртең мененки саат 8:00дөн 20:00га чейин жүргүзүлөт. Ким добуш бере алат? 18 жаштагы жана андан жогорку курактагы Кыргыз Республикасынын жарандары биометрикалык каттоодон өткөндөр. Паспорттагы каттоосуна паспорттун чибинде жазылган белгисине ылайык жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү болуп саналган же добуш берүү күнүнө чейин кеминде 60 күн калганда жүргүзүлгөн жашаган дарегин калктык каттоо жана документтештирүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон өткөргөндөр. Норма боюнча 90 күн, бирок азыр 60 күн. Анткени бардык мөөнөттөр 3төн 1-ине кыскарган. Добуш берүүчү жайда участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү операторлор менен бирдикте идентификациялык жабдууларды колдонуу менен шайлоочулардын жеке жана биометрикалык маалыматтары боюнча онлайн же офлайн режиминде идентификацияны жүргүзүшөт. Онлайн идентификациялоо шайлоочунун жеке жана биометрикалык маалыматтарын колдонуу менен идентификациялоо жана анын катталган дарегине карабастан добуш берүүгө катышуусу. Ал эми добуш берүү күнү өзүнүн шайлоо округунун чегиндеги участкаларды кошпогондо каалаган шайлоо участкасында добуш берүүсү. Онлайн идентификациялоо аралыктан добуш берүү учурунда жүргүзүлөт. Ал шайлоочулардын тизмесине киргизилген. Бирок туруктуу катталган шайлоо участкасында добуш бере албаган жарандардын активдүү шайлоо укуктарын ишке ашыруусун камсыз кылууга багытталган. Бир шайлоо округунун чегинде өз шайлоо участогунан тышкары аралыктан добуш берүүгө жол берилбейт. Офлайн идентификациялоо катталган дареги боюнча добуш берүү күнү шайлоо участкасында жүргөн шайлоочу жеке жана биометрикалык маалыматтарынын негизинде идентификациялоо. Офлайн идентификация шайлоо участкасында добуш берүүнүн стандарттык жол жобосунда колдонулат. Шайлоочуларды идентификациялоо инсандыгын ырастоочу документти көрсөтүү аркылуу жүргүзүлөт. Шайлоочулар идентификациялангандан кийин тиешелүү округ боюнча чек жана бюллетень басып чыгарылат. Көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо шайлоочу өзү тандаган бир гана талапкер үчүн тиешелүү чарчыга белги коет. Же болбосо баарына каршы позициясын белгилейт. Андай болбогон учурда бюллетень жараксыз деп эсептелинет.